Кыз Сайкал Кабылова кимге жийникелүүдө? Жашоолору оң болбой, бири-бирин түшүнбөй калыш үчүн Кыз Сайкал менен Эрнест эки ажырым жолго түшүшкөн. Бирок ага карабай, Ырчы Айым жеке баракчасы аркылуу өзүнүн оюн билдирип келет. Ал эми 1-2 күндөн мурда Кыз Сайкал өзүнүн жеке баракчасына пост жазып чыкты. Сени менен урушканыма эмес, таанышканыма өкүнөм деп билдирген. Анын катталуучулары бул сөзүнө көпчүлүк "Сен да бактылуу болосуң, кызың бар, өкүнбө" деп кеңештерин беришти. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Ырчы Омар жубайына унаа белек кылды. Кыргыз эстрада ырчысы Омар жубайы Дианага унаа белек кылды. Бул тууралуу ырчынын жубайы Instagram баракчасына маалымдаган. Кудайга шүгүр, менин биринчи унаам. Белек үчүн үй-бүлөмө, жолдошума рахмат. Сиз эң мыктысыз деп жазылат анда. Ал эми Ырчы Омар баракчасынын сторис бөлүмүнө жубайынын тулпары болушу менен куттуктап, кут болсун деп жазган. Эске салсак, Омар менен Диана 2017-жылы 2-декабрда үйлөнүшүп, 2019-жылы 13-февралда Арыке аттуу кызды болушкан. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Мирбек Атабеков: жубайым ойлобогон жерден жаңы унаалы болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабековдун жубайы Мээрим Төлөпбергенге Hyundai борбору 2020-жылы чыккан унаа тартуулады. Мирбек Атабеков күтүлбөгөн жерден жаңы унаалы болуп калганын айтып, буларга токтолду. Ойлобогон жерден жубайым жаңы унаалы болду. Мээрим экөөбүз 1 жыл бою гив оюн ойнотууну баштаганбыз. Анда 10 унаа, Hyundai Renault үлгүлөрүндөгү Англия кварталынан батир, умра сапарына 7 жолдомо жана башка майда белектер ойнотулмак. Февраль айынын соңунда алгачкы унааны ойнотмокпуз. Мындан улам Hyundai борборуна барып, унаа тандап жатканыбызда борбордун жетекчиси бизге сунуш жасады. Ал жубайым социалдык тармактын активдүү колдонуучусу экенин айтып, Түштүк Кореялык компаниянын Кыргыз өлкөсүндөгү жүзү болууну сунуштады. Компаниянын Түштүк Кореядагы кеңсеси жубайымды бул кызматка ылайык көрүшүптүр. Келишим түзгөндө буга чейин айдап жүргөн 2008-жылы чыккан Toyota Highlander үлгүсүндөгү унаабызды тапшырдык. Компания Мээримге быйыл чыгарылган Hyundai Santa Fe унаасын тартуулады. Азыр жубайымдын унаасын талашып айдап жатам, дейт ал. Маалымат булагы Супер чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон муктаждарга ээ болуңуз.